Илдеттин жана өлүмдөрдүн себеби дезинфекциябы? Соңку күндөрү интернетте дезинфекциялоодон кийин оору күч алып, өлүм менен аяктап жатыптыр деген маалымат желдей тарады. Мындай маалыматка коомчулукка белгилүү, билимдүү интернет колдонуучулар да ишенип баратканын алар жазган посттордон байкоого болот. Нурбек Жээнбеков деген врач изилдөөлөрдөн кийин учурдагы пневмониянын себеби дезинфекциялоодо колдонулган хлордон өпкөнүн сезгенүүсү, күйүп калуусу болушу мүмкүн деген оюн айтып чыкты. Мындай нерсени четке какпай, тез официалдуу органдар кошумча изилдөө жүргүзүп, чын эле ошондой болсо, тез дарылоону өзгөртүү керек. Дүйнөнүн көп мамлекетинде хлорду колдонуудан чыгарылган. Дезинфекциядан кийин таатан базарда 1-2 күндүн ичинде 3 киши кете берди. Ошондон бери базарга сатуучулар чыкпай, көпчүлүгү ооруп жеке клиникаларга барып, шаардан айла болбогондор канттагы Профимед клиникасынын врачтарына кайрылып, ошол эле клиникадан асма укол, ийне сайдырып айыгышты кээ бири. Мындай пикирлер Нурбек Жээнбеков аттуу дарыгер жүргүзгөн эксперименттен кийин бекемделген. Анын айтымында илдеттен каза болгон кишилердин ички органдарына иликтөө жүргүзүлгөндө өпкөсүнөн хлор камтыган препараттар табылганы айтылууда. И организм сразу создает кислотную среду. Тромбтордун пайда болуусунун себептеринин бири организмде хлор көп болгондон келип чыгышы мүмкүн. Липидтер химиялык реакцияга алып келет да, ал тромбторду пайда кылат. Ал эми тромбтор өпкөгө кандай зыян алып келерин баарыбыз эле билип калдык көрүнөт. Дарыгердин бул айткандарына ишенүүгө болобу же жокпу? Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алар жүргүзүп жаткан дезинфекцияга хлор санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору аныктап берген өлчөмдө кошулаарын айтышат. Тактап айтканда 10 литр суюктукка 100 грамм хлор кошулат экен. Біз дезинфекция иштерин жүргүзгөндө адамдын өпкөсүнүн ичине толуп кала турган деңгээлде хлорду көчөгө сепкен жокпуз да. Анан азыркы көпчүлүк учурда жарандарыбызга кайрылып кетет элек, биз деле угуп атабыз, баягы олуттук же болбосо самолечение деп туруп өзүлөрү жасап атышат дагы. Анан баягы соданы банкага куюп алышып, анан суга аралаштырып, ошонун парын жыттап атышат. Может, ушуга окшогон нерселер деле болушу мүмкүн. Но бирок мен кесе басып айтып кетким келет. Атайын биз көчөгө дезинфекция иштерин жүргүзгөн хлор бул адамдардын өпкөсүнө толуп кала турган деңгээлде эмес. Хлор адам организмине анчалык олуттуу зыян келтирбей турганын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун өкүлдөрү да айтышты. Не создает никаких экологических или каких. Жарандарыбыз дезинфекциялоочу хлордон ууланып ооруп калды деген сөз чындыкка коошпойт. Себеби атайын белгиленген өлчөмдө кошулган хлор адам организмине эмес, майда жандыктарга да зыяны тийбейт. Болгону бөлмө ичинде дезинфекция жүргүзүлгөндөн кийин 1 саатка чейин ал жерге кирбей туруу керек. 1 саат өткөндөн кийин бөлмөнү желдетип, нымдуу чүпөрөк менен сүртүп, андан соң гана кирүү керек. Сыртта дезинфекция жүргүзүлсө деле ошондой эрежени колдонуу зарыл. Болбосо терини кызартып, көздү ачыштырышы ыктымал. Бирок адам өлүмүнө чейин жетиши таптакыр мүмкүн эмес. Андыктан тиешелүү адистер бул боюнча иликтөө жүргүзүлүшүн талап кылууда. Эгер Нурбек Жээнбековдун айткандары чын болсо, анда тиешелүү адистер жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Эгер калп болуп чыкса, айтып чыккан кишини жалган маалымат тараткан үчүн жоопкерчиликке тартуу керек болот. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.